Daha bir ugarmanımız var. Ugarman, kulak sizde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah berekatuh. Sizge biz degen aymak sımıktan alıp sizge atan razıçılık bildireyim degeniz. Allah razı olsun sizden. Iki dünya sizden baktılı oluşunuzu kalayбыз. Toqundan kettim, köptөн beri dantek alabay, анан азыр биринчи zaman мемлекеттик кабарына сөзүм дайым болбой калды. Анан сизге 3 суроом бар эле. Сахва сажда важип болуп калганда, намаздын аягына чейин аны унутуп койсо эмне болот? Кайта намазды кайта окуп бериш керекпи? Анан кийин экинчиси жанагы бала зара кылып коет го немеге, төшөккө кургап калса ошо төшөктүн үстүнө жатып колдон нерсе болобу же аны эмне кылыш керек? Үчүнчүсү жанагы бизде үйлө кичке 3 балабыз бар, анан кечкери сүрөт тартабыз дейбиз да, анан мектептен ошо жаныбарлардын сүрөтүн эмеси тарткылы дейт, ошо таякча дейт, бирөө айтат көз тарткалы дейт, бирөө таякча кылып да кишиге окшоштуруп койсо болот деп. 3 айдан бери сурап бериңиз, чуагачыдан сурап бериңиз деп жетең диагнозду койбой жатат. Ошондой тагыраак айтып берип коесузбу. Мында суроомуздун жоопторун укканбыз да, бирок тагыраак дагы мындай денен ошо суроону жататпайсызбы? Rahmat bir tuğanım. Allah razı olsun. Secde-i sahva bul vacip bol eseptelet. Bul degen adam şu secdesi. Eğer de siz unutup kalsanız anda namazdı hayır okup berip farz emes, birok hayır okup berip vacip bolat. Eğer de vaktiniz bolup mümkünçülük bolup kalsa hayır okuganınız jakşıraak bolup eseptelet. Al emi janagı bala zara kılıp koyup böyle kurgap kalgan bolsa oşogo jatsa bol al jatsa boluvert. Antkeni kurgap kalgan jukpayt болгону adam terdep anan ter degende teyaka tiyip tüşöktөгү zarаны kayra kozgop kayra denege jugup kala turgan bolsa anda denen çaykap alуу gerek bolat. Birok janagı ter debey turgan bolup je bolbosо anын üstünden bir şep bolup janagı ter деген күндө дагы тиги зараны жибитип кайра денеге жабыштырбай турган болсо анда эч кандай зыяны тийбейт. Болгону жайнама жана кийген кийим гана таза болуш керек. Ал эми жанагы балдардын сүрөт тартуусу боюнча чындыгында жандуу нерсенин сүрөтүн тартуу шарият боюнча арам, бирок ошол нерселерди жанагыдай бир кайсы бир мүчөсү жок болсо, ошонучу жашай албай турган мүчөсү жок болсо, анда ошону тарса урматтуу бир тууган боло берет. Мисалы үчүн башы жок тарса, же болбосо мурду көзүн, бетин тартпай туруп жалпы кебетесин тарса, анда бул убакытта урматтуу бир тууганым, мисалы үчүн адам күнөөкөр болуп эсептелбейт. Бирок толук кебетесин тарса, бирок оюнчуктардын сүрөтүн тарса, мисалы үчүн жанагыдай бир мамалактын сүрөтүн тарса, же башка бир неке тарса, ага зыяны тийбейт. Анткени булар тирүү жандык эмес, оюнчуктар. Ал эми мисалы үчүн адамдын сүрөтүн тарса, көкүрөктөн жогору жагын тарса, же болбосо көкүрөктөн ылдый жагын тарта турган болсо, же башы жок тарта турган болсо, же нары карап турган бети жок болуп, бети жок эсеп болсо, адам жашай албайт да, мурдунун, оозунун баары жок болсо, анда ал сүрөттөргө уруксат бериле берет. Бирок сиз колуңуздан келишинче ада балдарга мындай бир тоонун сүрөтүн тартып, көлдүн сүрөтүн тарттырып, гүлдүн сүрөтүн тарттырып, дарактын сүрөтүн тарттырып да аракет кылсаңыз, мисалы үчүн өтө жакшы болот деп мен айтар элем. Албетте ошол сүрөттөн сабак берген мугалимдер дагы адамды сүрөт тарттырганын ордуна башка бир нерселердин сүрөтүн тарттырса, пейзаж тарттырган болсо, адамдардын бир жаратылышка болгон бир махабатын ойгото турган, ысык көлгө болгон, сары челекке болгон, арслан бабка болгон, же биздин флора, өзүбүздүн бир мындай бир өсүмдүктөр дүйнөсүнө болгон бир мындай бир махабат аштыра турган болсо, адамдын талантынан сырткары булардын табиятка болгон сүйүүсүн бир козгогон болор эле деп мен айтар элем. Бул жанагы эки ок менен бир коюн атуу деп айтсак, албетте туура болот.